Азыркы учурда ошол жогорку кеңешибизде бизде ошол иман сабак боюнча кирип жатат. Ошол боюнча оюңуз кандай? Мисалы иман сабак боюнча ошол кайсыл сабактар кирсе деп ойлойсуз? Иман сабагы боюнча оюм жакшы эле. Негизи иман сабагы киргизилиш керек. Ар бир класска, ар бир мектепке. Иман сабагында эле ошол эле мисалы адеп сабагы бизге 6-класска чейин кирип токтотканча ошо адеп сабагында бош керек дайыма. Адеп, ахлак, жүрүм-турум, ошо дин боюнча окуш керек да биздин окуучуларыбыз. Бул эң аябай керек. Иман сабагы кирип жатат азыркы учурда. Ошону кандай деп ойлойсуз? Колдойсузбу иман сабагын? Конечно, керек да. Кайсыл тармактарды мисалы өзүңүздүн оюңузда кошкуңуз келет? Мисалы сунуштай аласыз. Иман сабагы боюнчабы? Адеп, ахлак, Эми бардык жагынан эле мисалы көп да иман боюнчачы. Ошо бардык жагынан эң ошону талдап эме кылып, сорттоп адам баласына мисалы ошол иман сабагы деп атпайсыздар, ошол эметиш керек да, мындай комплекси керектүү ошол кандай мисалы адамга көтөрө алабы, окуй алабы, ошол адамга мындай эме кылып бериш керек да, тууралап бериш керек деп ойлойм. Ошо. Дин жагынан кирсе жакшы болот. Дин жагынан, адеп ахлак жагынан бизге аябай жардам тиймек. Албетте кирсин. Ар бир окуучу имандуу болсо, балким ошол нерсе болмок эмес. Иман сабагы кирсе абдан Негизи иман сабагын киргизсе болот, себеп дегенде жаштар иман сабагынан тарбияланып, чоңойгондо туура жолдо жүрүп, аз эме болуп атпайбы, ар ким өз башы менен болуп, суицид ар кандай туура эмес нерселер жакшы тарбия берилбегенден болуп атат деп ойлойм. Ар бир үй бүлөдө деле жакшы тарбия берилбей алса, ошонун улам болот го дейм. Мектепте иман сабагы кирсе колдойт элем, негизи жакшы жаштар чыкса, мамлекеттин келечеги жакшы жаштардын колунда болмок деп ойлойм. Сөзсүз түрдө иман сабагы кирсе жакшы болот. Ал жака кандай нерселерди сунуштайт элеңиз? Тарбия боюнча, ошол адеп ахлак боюнча өзүңүздүн оюңуз. Ошол эле темада адеп ахлак, жүрүм-турум, тарбия, адептүүлүк. Иман сабагында мисалы адамда иман болсо дейм, ал эч кандай жаман жолго барбайт, жаман сөздөрдү айтпайт, улууларга урмат, сый менен мамиле кылат да. Мен колдойм негизи ушундай. Иман жөнүндө сабактар өтүлсө, балдарга таалим, тарбия берүү максатында. Иман сабагы боюнча кирип жатса колдойм, албетте. Сиз өзүңүз кандайларды сунуштайсыз? Мисалы иман сабагына эмнелерди киргизсек болот? Иман сабагында деген азыр Кыргызстанда талкуу болуп жатат, хиджабты кийбөө депчи. Анан хиджаб кийиш керек негизи мусулманчылыкта, бул парз. Авретти жабуу. Менин сунушум тескери, мисалы би кружоктору бар, мисалы аларга караганда мисалы иман сабагы кирсе, бул жакшы эле нерсе. Кирсе жакшы болмок, негизи иман тарбиясын көрсөтүү, иман ислам жөнүндө да кирсе жакшы болот го дейм. Тарбия көчөсү, тарбия тарабы. Түшүнүктүү. Иман сабагын мен колдойм. Ал деген биз баарыбыз эле мусулманбыз да. Киргизип койсо аябай эле жакшы болот го дейм. Эми азыраак болот го дейм жанагы ошо. Биз убакта иман сабагын окучу эмеспиз. Өзү эле үйдөгү тарбия, мектептеги тарбия менен эле тарбияланып чоңойдук да. Азыркы болсо керек да ошол сабак. Мен ошондой ой пикирим ошол да. Керек аябай. Кайсыл ошол сабактардан болуш керек? Мисалы ошол тарбия, адеп ахлак ошол боюнчабы кайсыл? Адеп ахлак, эми ошонун баары иманга кирет да. Имандуу балдар өсүп кичине мындай түшүнүп, ар нерсеничи туура кабыл алып. Бул жерден эми балдардын тарбиясы да мурдагыдай болгон жок. Үйдө, например, ата-энелер улууларга силерге ошентип убактысын бөлүп, тамгаларды үйрөтүп, окуу билим берип аткан адамдарга андай сүйлөгөнгө болбойт деп, да бир жолу айта турган нерсе, мугалимдер да өздөрүн достойно алып жүрүш керек да, окуучулардын астында. Например, жаман сөздөр менен сүйлөп, же кичинекей эле бир мындай бар бир балдарда шалость эле эмне деп айтат. Бар да эми балдардын үйүндө тарбиясы ар түрлүү. Кичине эле мындай эме кылып койсо, катуу сөздөрдү айтып, орой сөздөрдү айтып, алардын да көңүлүн оорутат, по-моему. Ошон үчүн аларга кайша сүйлөп, аларды укпай, сыйлабай калышы мүмкүн. Менин оюм ушул да.
ошондо эки тарап дейсиз. Азыркы учурда ошол жогорку кеңеште ыйман сабагы боюнча сөз болуп жатат. Ошол боюнча оюңуз кандай? Эмнелер кириш керек ыйман сабагына? Ыйман сабагына эң биринчи эле ошо үйдө балдарды кичинекейинен баштап ата-эне тарбиялаш керек. Например, эн атанын ордун туура түшүндүрүш керек. Силерди кичинекейиңерден багып чоңойтуп деп. Не только ата-эне көчөлөрдө улууларды сыйлап, например, эми баарыбыз эле өзүбүздүн поколенияны мактай бербейли. Улууларга көчөдө, например, троллейбус, автобустар жүрчү эле. Биз вообще отургандан коркчу элек. Эшиктен келип калса, боорун бут. Азыр, например, ошондой случайлар көп болот. Көздөрүн жууп алып, эшиктен кирсең деле туруп келген момент болот да. Например, кече эле деп мынтип карап коем, өзүм да сумка көтөрүп алгам. Эмеден баштап кайсы Фрунзеден бир продукт алып алдым эле 13 микрорайон жакта кызымкына барып туруп. Келгиче ушул жерге чейин туруп келдим. Жаштар деле отурду. Эми бай өзүмдүн эле мнениям эмес, эми ушул жерде деле балдардын как-то улууларды сыйлабагандыгы, жаштардын эмеси көрүнүп турат да. Бай өзүнүн эмеге салыштырган маалы караганда. Анын үчүн мен ойлоп койдум, илгери вообще Оштун кемпирлери толтура болчу, оштар көп болчу да. Урушуп эметип ийет, ошолордун жаман сөз укпайлы деп. Бош месте турса да ушунду кармап отурчу эмес элек. Сиздин оюңуз колдойсузбу? Мисалы, Куран жаттоо, мектептерге Куран жаттоо дегендер кирсе жакшы болмок. Да, сунуштарыңыз ошол. Куран сабагына кирсе, мындай ар ким окуучу өзүн билип, жакшы жүрүп калмак деген ойдомун. Эгер чеги менен болсо, колдойм. Сиз өзүңүз кайсыларды сунуштайсыз, мисалы, ыйман сабагы боюнча? Мисалы, адеп, ахлак, ошолор боюнча сунушуңуз. Сиз айтып атпайсызбы, чеги менен депчи, ошол кайсыл чектери менен болсо деп ойлойсуз? Бул билбейм, жөн айта албайм. Ыйман сабагына мектеп, мисалы, мектепке же башка жака киргизишине 50-50. Мисалы, эми ар кандай окуучулар болот. Еще бул ыйман сабагы өтүлүш үчүн кыз менен бала эки башка болуш керек. Бул динде деле келет. Мисалы, медреселерде балдар өзүнчө, кыздар өзүнчө өтүлөт да. Эгерде бул мектептерде башка жак баардык жака жайылып кете турган болсо, мисалы, кийинчерээк кандайдыр бир ошол нерсенин немеси кетип калышы мүмкүн да. Баркы кадр бар. Ошондой болуп калышы мүмкүн да, бирок бул мен жеке оюм да. Анан эми кирсе жакшы деле болот го дейм. Биз ошол ыйман сабагы боюнча ошол адеп, ахлак, талим, тарбия, мисалы, азыркы учурда жана айтып өткөндөй эле мугалимдерди сыйлоо, улууларды урматтоо боюнча ыйман сабагы деп атабыз да, ошол боюнча оюңуз. Туура эле. Жакшы эле көз караштан колдойм. Негизи тарбия боюнча бул эң биринчиден ата-эне балага туура тарбия бериш керек. Көбүрөөк көңүл буруп, ошо баланын да оюн угуп, ошо балага кандайдыр чектөө койбой, ошол бала эмне кандай десем, эмне максаты бар, ошол боюнча угуп, ошого жардам бериш керек да. Ошол көбүрөөк ата-эне көңүл бурса, ошол бала туура тарбия алат деп ойлойм. Түшүнүктүү.